Айты Муса уулу атабызды эл санжырачы айтты дешер эле. Басса турса ой калчап, кобуранып жүргөндөй туюлар эле мага. Санжырачы деген ат бул атам замандан бери эле берилип келген ат. Атак, даңк катары сезилет. Баары эле санжырачы боло албайт эмеспи? Анда анын сыры эмнеде? Санжыра улуттун, уруунун, уруктун тарам жолу. Андагы башчылар, баатырлар, акылмандар сыяктуу белгилүү инсандар жөнүндөгү эске тутулган огуз эки баян. Санжырачылар өз дараметине жараша ушунун тиешелүү тармактары боюнча сөз кыла алат. Санжырачылардын көбү бир уруунун же болбосо өзүнүн уругунун таралышы жөнүндө айтуу менен чектелишет. Мындай ишке көбүбүз аралашып да көрбөдүкпү? Деги эле мунун тузу оор. Айта атабыздын санжырачы катары артыкчылыгы кыргыз санжырасын толук айта билгендигинде. Эске тутуму өтө күчтүү болгон. Балакаттан эче кашып, билимге суусап турган мезгилинде Кашкардан 2 жылча окуп, билим алып келгендик кылып, арабча тез жазып, шар окуган, Куранды жатка билген. Такалбай сүйлөп, кеби жагымдуу, адамга жугумдуу болгон. Дайыма бир нерсени ойлойм. Айтылуу фольклор жыйноочу, манасчы, санжырачы, агартуучу Ыбырай Абдрахманов экөө санжырачы кошуна катары да көп жылдар байланышта болуп калды. Беш кулак суу аккан, айырлар аралап өткөн арыктын күнчыгыш жак бетинде Айта атабыз, үстүңкү өйүзүндө Ыбырай атабыз жашар эле. Ортодо Жыгач көпүрөдөн секин басып өтүп, далай кобурашып, санжырачы катары кыргыз санжырасын катыгын бере калчашкан чыгар дейм. Айта атабызга көчөдөн кезигип калганыбызда кадимкидей жакын адамдай, жайдары алыстан салам берер элем. Кимдин баласы элең деп коет, таанып турса да. Абылдын баласымын ата дейм. О, мурдуң ачышайын, тааныдым. Атаңдын кичирейтилген кеби болуп турсаң, кантип тааныбай калайын, дейт жылмайып. Саламга сунулган колду бир бек кысып, анан эрикпей ар бир манжаңды бирден кырсылдатып чыгар эле. Негедир эки тарап тең канааттангандай болуп калар элек. Мындай адамдар кылымда бир жаралары. Буларды биздин муун билип калдык. Кийинки муундарда биле жүрсө деп тилек кылабыз. Нарынбек Абыл уулу Өскөналиев.